Карпсенелердің бардығы ушунду алганда, ушундөпчү. Караңай, 15 гектар жерде не деген бұл жер? Сонун бардығын кайтып мамлекетке өткөрүш керек да. Урматтуу президентибизде маалымат жок. Урматтуу Камчы Кылычбаевичте маалымат жок да, могулар боюнчачы. Мен ушуга чейин бир тамалган жокмун берген. Осы общать еткен Мамат Орызбаев. Бейш жер екен да. Біз бере албайбыз бирок. Бейшті эчтеке дебей жүрө беребиз. Бейштин кароолдоруна бейшке орун жок. Урматтуу президентибизге, Садыр Кожоевичке, урматтуу Генерал Камчы Кылычбаевичке деп бата берип коебуз. Досум. Калып кеттиңиз го досум. Жакшы барың. Сиз жаман жүгүрөт келсе. Өткөн жылы 200 бөлме, бұл жерге асфальт болған да. Билем, сен кече келдің ғой бұл жерге. Мен 22 мурда келіп танышып кеткен МЧС менен. Жана бала каякта жүрөт кече мен айтып аттылы. Мына 70 сотик деген Нургазы бирдеме деп айтып аттылы. Жок, сиз эмес. Сиз эмес, башка бала болчу. Бирок калпакчан бала болчу. Досум кандайсыз? Жакшы. İşte жакшыбы? Булаша кантайчы, кыйналып айтасыз ба? Жок. Биздики күндө ушундай иш досум. Күндө. Жакшы да күнүгө чыкты. Ооба. Канчалык бассаң ошончолук пайда дейт го. Ооба. Азыр мына 13 гектар кимдин жери болду да ошондо? Мамакеев да. Түшүндүм, ээси ким Мамакеевдин? Орузбаев. Орозбаев. Жана казы болуп калган кишиби? Так, могу садик боюнча эметтик. Могу МЧСке көрсөтүп коюш керек экен. МЧС. Көрсөтүп коюп, бул кечээ жакында бүткөн проект болчу. Так, ушул жердеги мына санатория, летний кафе, бассейн полностью азыр зона отдыхтардын бардыгын инвентаризация кылабыз. Полный, кимдин канча жери бар. Так. Мынабы зона отдых Бөрүбай ата. Так, мына Бөрүбай ата кимдики эме? Абдыкерим. Я, кимдики? Фамилиясы ким Абдыкеримиңдин? Сеникisi Абдыкерим ака жеңе жезди экен да. Ажымат ve Абдыкерим. Аянты канча? Жеке менчикпи? Так, эме кадастр. Так, сиз архитектор, сиз. Так, УМС каякта жүрөт? Так, мону тактагыла. Жеке менчикпи? Канча гектар өзүнүкү, канча муниципалитеттики? Тактап, эгер жеке менчик болсо, на каком основании жеке менчик болуп кеткен? Барын текшерип карагыла дагы айтасыңар мага, түшүнүңөрбү? Аянтын карагыла. Мамакеевта бул ушул жактагы? Бул дагы зона отдыха, Толкун Абсатарович. Жанагы мо зона отдыхтар боюнча полностью инвентаризация жасагыла деп айткан болчумун. Тактап атасыңарбы? Центр отдыха Форель дейт. Мунун аянты канча? Жери канча? Билбейсиң сен. Сен билишиң керек эле. Сен өмүрү келген эмессиң буга канча. Ким, эси ким бул жердин? Шаардыктар. Я. Тагаева Самара деген. Мына көрдүң, бул айыл өкмөт билбейт эчтеме. Булар УМС консактыларын алдырып атышат өздөрүнө. Билем мен тапшырма менен. Бурун депутат болгон Кутушев деген жооп кеңештин депутаты болуп. Мына баягы 70 сотик. Ана мынанын территориясында ушунун жери бар. 20 бул өзү китебинде 84 сотик. Кирянты толук. Анан азыркы мезгилде Ноул неменин Ош мамлекеттик университетинин профилакториясы. Канализация даяр. Бизге ушул жерде садикке, анан спорт залга ошо берсеңиз, стоянкасы менен неме канализациясы даяр бардыгычы. Суу жанында бардыгычы. Ушул bir 30 жылдан бери ушундай бош турат ушул акыбалдачы. Так, бул жерге пайдасы жок же кимдин жери? Мамакеевке карайт. Санатория арендага иштетет. 94-төн бери почти. Арендага иштетет. Значит, биздин жер экен да, муниципалитеттин жери экен да. Так. Кана жазбайсызбы? Тактаңыз. Понедельник күнү мага тактап бергиле.
Эмени Нурбек Сүйінбаев, шуну контроль алып коюңузчу сиз, как аппарат жетекчи катары. На контроль возьмите, мына баарын контроль болсо болбой атат. Так, эмени архитектор, кадастр муну тактап документтерин бергиле, макулбу? Значит, получается бул Мамат Тургузбаев. жанагы каза болуп калган. Балдар караса керек. Все, анда ошол жерди карагыла. Карап туруп эметкиле, документтерин бергиле. Эми болсо алыш керек. Бул кереги жок, анын тягы эле жетет ал кишигечи. Так, давайте дальше көрөлү. Кана жанагы 13 гектар каягында? Мамакет ал. Я. Коргол мамакеттин ичинде. Көрөлү жүрөлү. Бияктыңыз. Көрөлү. Патрев сайзга караганда мамакет санаториясы. Мамакет бир матылык ошол өзү түрүп контролдоп 2 жылда тургузган. Менин санаториянын корпусу. Бул каяк? Я. Асылбек Жээнбек ошо мына. Кайсыл? Мына здание. Так. Канча эме бул жерде? Аянты. Мирлан. Билбейсиң сен. Сен билбейсиң, сен коноксуң бул жердечи. Так, эме сиз билесизби канча соток? 56 соток чыгып, 56 соток жери бар чоң. Мурунку мамакеттин экинчи немеси болгондо корпусу. Полный. Мына бул союз убагында курулуп, өзү эки этажы бүткөнлөр. Союздан кийин тынчыды, бөлүнүп кетти. Түшүндүм. Эме кадастр. Архитектор, УМС. Сонрукбаевич, на контроль возьмите. Такта бергиле, канча сотка и фактически канча и эме канча, по документам канча. Я. Кулемалында форель бакканга таярлап атат. Акбуранын баарын чоңдор алып коюптур да. Я. Барын тазалайбыз. Ооба. Барын тазалайбыз. Жебе шерегечиликке жок. Ооба. Могу эмне болгон иш кана? Бул үйлөр частный, менчик. Жеке менчик. Бул да бир байдыгы. Асылбек Жээнбектин кайнатасынын үйү. Кожоназар деген кишинин үйү бул. Ветеранын өзү мурун. Ошонун азыр балдары ошол жашайт. Бул Асылбек Жээнбектин күйөө баласы болот. Бул Асылбек Жээнбектин кайнатасынын. Кайнатасы. Чөт түшүндүм. Документтерин тактагыла. Түшүндүңөрбү? Документ тактап бергиле. Канча аян 1 гектардан чоң экен, а? 1 гектар. 2 көп да. 2 гектар экен. Мына мамакеттин ичинде да 2 гектар жери бар. Илгери эмес теплица болгон, а? Мамакетке карабайт эле, бирок ошолор иштейт илгерде. Все, алабыз кайтыпчы. Нарагында болгондо кладыр сонун тегиз. Мэрияга алабыз. Как бизде теплица жок азырчы. Азыр бекер жатат ойру аңгырап эле. Же элге бербейт, же өз пайдаланбайт. Анан кийин мына жерде өзүнүн мини геси да бар. Ну, мини геси калсын эми, өзү иштесин. Муналарды элге бериш керек. Я. Яка карайт, сонотун. Я. Тоже документ тактагыла барын. Сиз кантип алгансыз муну? Кантип алгансыз? Частный. Ушул жерде бир үй болгон 100 жыл мурун. Бири жалгыз үй болгон. Кайран койду, эч ким үй болгон эмес да. Ошол үй Сиздики? анан Сиз айылда эң куртуй сиз экен да? Эң куртуй сиз экенсиз. Куртойдо мен Бара айтып жатко сизди куртойду. Сизди куртой дешти жатко. Могу эмне? Бул азамат Жолбор деген арак заводунун начальниги болгон да, ошонун жерине бул. Я. Арак заводунун немеси, директорунун ошол сатып алган. Мондагы Кийин булар сатып алган. Мыйзамдуудун тактагыла. Мыйзамдуудун тактагыла. Замирекбаевич, на контроль возьмите. Кадастр, архитектор. Так, дай УМС. Мыйзамдуудун тактагыла. Бар мамлекетке кайтып мэрияга алабыз, түшүндүңөрбү? Өзүнүн тийиштүү участкын калтырабыз, мамлекетке алабыз, элге берсин. Хватит машинакам. Отдавать. Так, бул Арапбаевдики. Бул совсем эле жолду куруп алдыр, а? Так, бунун аянты канча? Я. О, дарыянын боюна чейин. Быйыл жайда сыйр алганда
Қанша Құдышаев келіп бүйтіп неме болғанда айтқанда дарияның бойын 50 метр Açıkladı ha? немеден төрекөнің басына шейін ашқылау, велогонка қылау, адамдар шейлей тұрған жол қылау. Так, олардың бардығын ошо бадахран зоналары боюнча иштебейлик. Ал боюнча УКМК иш козголуп өткөндө бар келдим го. Акбара боюнча жалпы иш козголду. Тегерек четинде материалдын баардыгын өткөзүп бердик. Анын арасында булар да бар. Ошол 50 метр дарыядан ачуу жүзүнө болуш керек. Ооба, моучу. Кап тоскондо булар. Бул Мамакет. Жана 13 гектар ушул жерде, а? Ооба. 13 гектар жер эмне кылат дейм да, же 1 гектар 30 сотик бе? Жок, 13 гектардан көп. 13 гектардан көп. Немесинде ортосунда көл бар. 4-5 көлү бар. Муну ичине кантип көрөбүз буну? Фото барбы? Нарасынан киресиз. Киргизгиле көрөлү. Быйыл жайында сел болду го. Ошондо сотко салганда булар тосмоду барлар. Элден чардай тосмо чаккалы алып кетти. Дагы айтылбай калды. Булар баарды мыйзамыбыз курулганда көрдүңүзбү? Ana münavası da murun 10 yıl murun jönle turgan жерле стоят. Аралчы. Ошо Арал тепилсе Арал. Тепилсе Арал өзү. Бул жерди срочно мамлекетке алыш керек экен. Бул канча деген бюджетке акча түшөт. Акча жок отурабыз, тойчоба. Акча жок отурат. Же тротуар тротуарга акча. Булар арендасын канча төлөт? Канча төлөт? Эч ким билбейт. О, bir yıl ana salkıntörge tekşergenimizde. 5 hektar kanca ben özü 2 hektar 70 sotda turuş gerek endi. Biroq naligi hiç kanca emas o. Bular da Кудышандайда. Bunu hökümetler ofisi iştegen emas ekende. 13 hektar невозможно да. Ну 1 hektar al. 13,5 hektar yer. Maqaytmanda çoğunlar faydalanıp ketdi da. Bu kattengi olçu için керек граница uzak. Ошол баягы хоз час теплица болгон. Мынакей биз теплица жок. Союздун малында бул жерде лимондар өстүрүлчү эле. Кыштын күнү помидор, бадырын кол өстүрүлөт эле. Анан кийин чегона тепке турат, ошол жерге чейин нарагы Акбуранын бою. Зелен хоз жок, же тазалык жок. Техникалар бар, кое турган жер жок. Мына караң канча деген жерлер жатат. Мына теплицаны биз срочно алышыбыз керек экен мэрия. Караң аяк бягынан түздөп карап койсо. Так, аябай чоң экен, а? Могун карасаң. Могун карачы. Ушунчалык жалко кара. Мамлекеттики да мурда мамлекеттик болгон, мына чөнтөгүнөн бир тиен кеткен эмес да. Атаң көрі талқыланып жатат, қарачы. Давам не болгондур? Жок. Те арчагында четен көрүп койбойлук ба? Ошо мындайлап сүрөсүң? Да. Бул жак Акбара? Асты буяк Акбара. Ана мындайдан түшө турган жол бар, мына жерде кыйла жер. Бассейндер бар мында. Мурун дария кыйла наракта болчу, мына татарлар бар да, тойчука. Ал жеп-жеп бирок кетип. Мына полный шарга барат. Сиз көрдүңүзбү? Экология барбы бизде? Карама, бүт бардыгы. Экологияны бизде ким эметет? Ишмамбет, кара экологияны карама, күлдөр мыяк таштап атат. Мына грязьдар караң. Ооба. Күлдөр бардыгы Акбарага ташташат экен, а? Мыян карайлы. Мынча чоң жерде эмне кылат дейм да. Элге бербейби. Биз мына шаардын эли дем ала турган жер жок да. Шаардын эли дем ала турган жер жок. Бардыгы жеке менчик. Сиз айтмакчы, жанагы
мурдагы чиновниктер, мурдагы байлар барын алып койгон да. Adam bari daryanın boyu ne olan olur. Ай. Mına o ilgari basseyn boluptu, zimni. Uzunluğu bir 25 metreydi. Ай. İçinde duş, saunaları bardı boluptu mında şunu. Şonlar bir üçüncü geledi. Ай. Akıl zatı. Ма көрүп койлу. Ай, vay. Su saat diyeceğim bu oturup. Мынакей, карачы. Талкаланып жатат, карачы. Эми бул бели ооруган эмес, мамлекеттики да булчу. Bekar pul. Бекер акча, өгөй жеке менчик өзүнүн бир пешенедер акчасы болгондо күйөт болчу. Эми бул мамлекеттики да, элдики да. Akçasına bunlar nazbaydı. Ау. Mına ilgari rımlık mırtıyla balık bağatılar. Mına yerinde zoopark vardı. Arkar geyiklerden alıp gelip koyup koydular mına içinde. Katok. Bakın Mustafa turgan yer. Ай. Жөнле балдар сүрөткө чөзүлсө 300 сомдон төлөтүп бериңиз болот. Сүрөткө. Ай, муяка келип дем алып, мына эмелерге аттракционго чыгып. Жок, жок. Aydaların birden bizbeydi. Pul telaşının giresin. 13 гектар жерди эмне кылат дейм да. Не керек ормунча жерди? Бая кара суу асы калып кеткенде болуп атты. Я. Яка кетесизби? Ау. 1 гектар жер ал мейли. 13 гектарда болду. 13 гектар жерди эмне кылат дейм да. Allah'ta bir tonu verse, tanda daha bir önü verdi etken de. 10 ver koysa daha bir önü verdi etken 13 de. гектарда водохранилище зона кошулбагандан кийинкиси. Мына сеткалар, тосмолор 99% сайдын ичинде курулган боюнча ошо боюнча турат. Атачыга. Ova. Өздөрү кылган. Мына жакта илгери резиденция бар эле. Канча 3 этаж бу? 2 этаж. 3 этаж. Гостиница менен. Bir жылы 2090-жылдан кийин Каримов менен Акаев жолуккан ушул жерге келип, ушул жерде жолугуп өткөрүлгөн. Бул жер мэрияга өтүп калса 1 жылда бери дегенде 500 миллион акча казынага түшөт да. 500 миллион сом түшөт. Бизде канализация бар да бuyakta. Kanalizasyon var. Мамакаевдики бар. Бул жер Азамат Арапбаевдики. Ооба. Жок, мына жок, бул менен. Мамакаевдики, бул резиденциялар. Губернаторлар ассистент конутум шиди, бул не салчы. Бул да мамаке эмендики. Моторузбаев. Мамат Орозбаев. Бул үй окшойт а могу? Ооба. Бассейндери бүт бар. Да, донотуп болгондо атына камер. Я. Yan bolgan karıp yan. Коррупция? Кайсы коррупция? Bette iştegen de ama. Ya. Bette iştegen. O bu hesap. Uşular çoğlar. Karpsa da koydu da. Karıca da koydu. Ошо кишиден сатып алганбы Арапбай? Ишканада сатып алган, ишкананы куу. Мейманкана дейт. Каралбай эле жатат. Мурда мамлекетте иштеп, элди талап тоноп жеп, элдин эсебинен байган коррупционерлердин баардыгы ушунду алган да, ошондопчу. Караңыз, 15 гектар жерде эмне деген бул жер? Ошонун баардыгын кайтып мамлекетке өткөрүш керек да. Кана азыр ушул мэрияны колгондо эртең жетим, жесир, колунда жок бейбечараларды алып келип дем алдырат элек. Ошолорду кичине эс алдырат элек. Мына шаарда кече мен ТТХБКда 12-нчи көмөкчү мектепке барып келдим. Жалаң жанагы мүмкүнчүлүгү чектеген балдар да. Орун жок. Мурда ушу садик болгон экен, садикти ошо мектепке беришкен экен, же садик жок, же эме жок. Кана? Же жашоо шарттары жок. Анчалаган адамдар квартираларда отурат да. Бүгүн Ошо балдарды алып келип койсоң, могул жергечи. Могул жерге ошо 12-нчи көмөкчү мектепти алып келип койсоң, мына жергечи тым эле сонун болуп жашайт эле да. Реабилитациясы кыла турган. Ооба, реабилитация болуп, окуп.
Мына карачы, мына как раз корпусуга ушул жерге алып келип койсоң кандай сонун болот ошонучу. Андай мектепте бизде Нурбек Сүймбаевич. Эки мектеп бар. Эки мектеп. Бири көз айыздер балдар үчүн. Бири ошол жанагы Винтарный 12-кылмачы мектеп. Ошону айтам да кара, как раз ошол эки мектепти алып келип койсо, реабилитация болгомо да сонун экен. Ошол жанагы реабилитационный центрда бар го инвалидтердики. Ооба. Аларга да жакшы. Азыр бизде шаар боюнча канча дедиңиз? Эме? Эки мектеп бар. Жок, балдардын саны. Жалпы. Жок, бардыгы бир бете бир 3,5 миң дедиби? Эме? Инвалидтер. Ооба. Топчоба, 3,5 миң инвалид бала бар. Бардыгы жанагы көз азиз, мүмкүнчүлүгү чектелген, киче балдар синдром Дауна, ошо балдарды бул жерге алып келсечи сонун болот да. Анча сабап болот ошо. Келип бизге. Эме койсо. Зимний бассейндеринен бери турат, аз көрдүңүз. Жок, ал балдар барайын десе жер жок да, реабилитация кылайын десе жер жок аларгачы. Булар келе албайт да, келе албайт. Бул жерде. Ошол как раз ушул жерге эмелерди алып келиш керек да, жанагы мүмкүнчүлүгү чектелген балдарды алып келиш керек. Инвалид балдарга алып келип бериш керек, ошол жерде окутуш керек. Реабилитация болот, эс алат. Шаарда орун жок окуганычы. Вот как раз ошолорду алып келсе болот.